Саламатсыздарбы? Санарип мугалим конкурсуна Кыргызстанда электр энергиясын өндүрүү деген темадагы сабакты өткөн элем. Саякат сабагында өткөн темамдын практикалык түрүндө көрүү үчүн Баткен облусунун Кадамжай районундагы Кара Дөбө айылынан Кыргызстандын экинчи борбору аталган Эчен деген тарыхты ичине камтыган Ордолу Ош шаарына сапар алдык. Ош шаарына жеткенге чейин механиканын закондорун кайталоо иретинде балдар кичи автобустун орточо ылдамдыгын, келип жеткен убактысын, шаарга чейинки орточо чакырымды эсептеп чыгаруу тапшырмасы берилди. Убакыт өтүп Ош шаарына да жетип келдик. Айлана жашылга бөлүнүп, шаар абдан кооз. Алгач эле чоңдугу боюнча Кыргызстанда экинчи орунда турган Ош жылуулук электр борборуна келип жеттик. Окуучуларга жылуулук электр борборунун тарыхы, ичиндеги элементтери, буу казандары, генератору, буу турбиналары боюнча маалымат бердим. Оштогу электростанциябыздан Бишкектен кийинки электростанция болуп эсептелинет. Бул жылуу электростанциясы болсо 1963 жылы курулган. Баштап анан 66-жылы эксплуатацияга берилген. Бул жерде негизинен мазут биринчи курулганда мазут менен иштей баштаган. Андан кийин бул газга, табигый газга өтө баштап, андан кийин ал өзүнүн ишини улантып ушул күнгө чейин келип жатат. Ошондой эле мында 5 от казаны, ошондой эле 2 турбинасы бар. Электр энергиясын өндүрүүдө 50 мегаваттагы кубаттуулукта электр энергиясын өндүрөт. Ошондой эле жылуулук энергетикасын айта турган болсок 350 гигакалория саатына чыгарып турат. Кийинки сабагыбыз Оштун Озгур айылындагы Акбура дарыясына курулган кичи гидроэлектростанцияда уланды. Бул жерде эмгектенген өз кесибинин тажрыйбалуу адиси инженер-электрик Шүкүрбеков Нурсултан маалымат берди. Кош келипсиңер Озгурга, Ошко. Бул жердеги ГЭСтин башталганына 1,5 жыл болуп калды. Азыркы этапта биз кылган иштерибиз биринчи гидросооружение курганбыз. Суунун башына ал жерде суу чогулуп, трубанын ичине кирет. Труба 870 метрге труба укладка кылып келип, ал бул жерге турбинага подключение кылып, турбинанын центровкасын установка кылдык жече. ГЭС мощности болсо 1 мегаватт, 1000 киловатт болуп калат, ошондо киловатт. Кийинки маалымат күн нурунун энергиясын, электр энергиясын өзгөртүүчү жарым өткөрүштүү күн батареясы жөнүндө болду. Бул күн батареясы Ош шаарынын түнкү жарнамалык тактайчаларында орнотулган. Сабагыбыз жалаң электр энергиясы боюнча болгондуктан, балдар электр тогу аркылуу жүрүүчү троллейбустун иштешин да көрүшүп, 2-3 аялдамага чейин да барышты. Кыргызстанда инженер-энергетик адистерин даярдоочу чоң окуу жайларынын бири Ош технологиялык университети менен да таанышты. Окуучуларыма кесиптик багытты да бере алдым. Шаардын Токтогул атындагы эс алуучу багында
Access долбоорунун өкүлү Джулия Диксонго Америкадагы электр энергиясы боюнча суроо узаттык. My name is Julia. I'm from America. I'm from California. Саламатсыздарбы, менин атым Жуля, мен Калифорниядамын дейт. I came to Osh in September, Мен сентябрда келдим Ошко. and I teach in the American Corner in the library, and I work with the Access program. Атом электростанциялары бар. We have windmills. Oh yeah, we have a lot. Булар баягы шамалдан ала турган эмелер бар. Казакстанда дагы да өзүнчө айланып турат. Калифорнияда ошол жерде бизде шамалдан электр энергиясы ала турган атайын турбиналар бар. Шамал турбиналары. Мисалы үчүн мен мектептердин өтө көп имараттардын үстүндө дейт күндүн нурунан электр энергиясын жарата турган солар панелдер деп коет, солнечный батареялар. Маданий эс алуу бөлүгүн шаардын Дина паркында, Наваи атындагы эс алуу багында көңүлдүү өткөрдүк. Оштун таг ортосунда орун алган касиеттүү Сулайман тоосуна да чыктык. Бул тоого байланыштуу көптөгөн уламыштар да айтылып келинет. Улуттук тарыхый археологиялык музей комплексине, акын жана ойчул Захриддин Бабурдун мечитинде да болдук. Дайыма алга карай умтулабыз деген ураан менен жашоонун өмүр булагы болгон Акбура дарыясында балдар кагаздан жасаган кемелери менен жарыш өткөрдүк. Узак аралыкка чөкпөстөн сүзүп алган кемелердин ээлерини жеңүүчү деп белгилеп, ардак грамоталары менен сыйладык. Fizika bizim kuruluşta, geleceğin Kırgızistan'ın bizim kolumuzda. 3000 жылдык тарыхты өзүнө камтыган байыркы Ош шаарына саякат экскурсиялык сабагыбыз максатына жетип ийгиликтүү аяктады. Санарип мугалим конкурсунун себебинен окуучуларымдын билимдери бышыкталып, маданий эс алдырдым. Физика сабагына кызыгуусун арттырышып, маанайлары көтөрүлүп, мекенге болгон сүйүүлөрү артты. Эсте калгыс көз ирмемдерге бай, окуучуларды билимге шыктандырган, мугалимдердин статусун көтөргөн, өз кесибине кызыгууга себеп болгон Санарип мугалим конкурсунун уюштуруучуларына терең ыраазычылыгымды билдирем.